Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде Аталаризи аталышындагы жаштар форуму өттү. Форумга Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Чыңгыз Айдарбеков, коомдук ишмер Роза Айтматова, Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Айгүл Абдыраева, Ата Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинин директору Болот Абдрахманов, университеттин профессордук окутуучу курамы, окумуштуулар жана студенттер катышты. Кыргыз Республикасынын президентин жарлыгы менен 2024 жыл Кара Кыргыз автономдуу областынын түзүлүшүнө 100 жылдыгына арналган. Иш-чара Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Агартуу лигасы билим берүү долбоору тарабынан уюштурулуп, Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталарыбыздын изин жаштарга ар тараптуу жеткирүү максатында өткөрүлгөн. Бул биздин форум республикалык деңгээлде өтүп атат. Бул биринчиден, ал эми экинчиден бул форум ушул Кара Кыргыз автономиялуу республиканын 100 жылдыгын мамлекеттик деңгээлде белгилөө боюнча да биздин мамлекет башчыбыздын жарлыгы бар. Ушул жарлыкка ылайык бул биринчи биздин университетте өтүп атканы дагы биз үчүн өтө сүйүнүчтүү. Муну биз сыймыктануу менен да айта кетсек болот. Анткени биз сыймыктануу менен алып жүргөн биздин Ишенал Арабаев мамлекеттүүлүктүн түзүлүүсүндө дагы эң чоң салымын кошкон. Бул тарых, бул далил, бул факт. Эми биздин аталар изи жаштар форуму бир эле биздин азыр университетте баягы чабалекей башталып атса, биз мындай пионер катары таанылып атсак, биздин окуу жай, мен ойлойм, бул республикалык масштабта дагы кеңейип жайылат деген дагы ишеничим бар. Аны үчүн мына ушул жерде отурган биздин студенттерибиз дагы бир эле биздин Данияр Бекишев студентибиз эмес, ошо ар бир студент дагы биздин аталардын изин муундан муунга калтырып берүү милдетин сиздер дагы чоң жоопкерчилик менен аткарасыздар деген ишеничтемин. Облустарга, ар кайсы уезддерге кыргыздар бөлүнүп кирип кетет да. Мындай облустарда, уезддерде кыргыздар улуттун азчылыгын түзөт да, алардын кызыкчылыгы, алардын тили, маданияты эч нерсеси каралбайт. Ошондо коркунуч болот. Минтип отурса кыргыз эли улут катары жоголуп кетет деп. Ошол кездин саясий элитасы ошол облустарга кирген кыргыздарды территориясы менен бөлүп алып, өзүнчө бириктирип, мамлекеттик структура түзбөсөк, элдин тиги улутубуздан ажырайбыз деп аракеттенишет. Ошолордун аракети менен 24-жылы Кара Кыргыз автономия облусу түзүлөт. Терең ыраазычылыгымды билдирип кетейин дедим эле. Менин Тарыхтын Актай барактары деген китебимди ушул университет чыгарып берип, азыр мен пайдаланып атам ал китептерди. Андан кийин Атам жөнүндө деген китеп жазылган. Бул жерде Төрөкул Айтматовдун мамлекеттик ишмердүүлүгү көрсөтүлгөн. Андан ары өнүктүрүп кеткенге киргизген салымдары бар. Мен ушул китептерди аз эле китеп, бирок ошо университеттин китепканасына белек кылып берейин дедим эле. Жаштар форумуна Кыргызстандын жогорку окуу жайларынан келген 200-гө жакын студенттер катышып, Аталаризи интеллектуалдык оюндарынын жеңүүчүлөрү сыйланды. Ушул интеллектуалдык оюнда 20 мектеп окуучуларынын арасында биринчи орунду алгандыгы үчүн Рустамбек Мамыралиев атындагы мектеп гимназиясынын окуучулары сыйланат. Жаштардын башын бириктирип, форум өткөрүү жаркын келечекке умтулган студенттердин билим алууда алдыңкы технологияларды, инновацияларды колдонуп, мамлекетибиздин, элибиздин тарыхын, маданиятын, тилин унутпай, билип жүрүүсүнө өбөлгө түзөт. Кыргыздын тарыхына кызыккан карачы татынакай жаш балдар. Мынаңа Кыргыздын жолун айтканда хыңк этпей кулак салышкан, ар бир сөздү кетирбей жүрөктөн кабыл алышкан, мынан ушул балдардын ичинен улуулуу даанышман. Сыймыктануу менен айткым келет, Кыргыз Республикасынын негиздөөчүлөрү
Бұл Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Ишиналы Арабаев, Қасым Тыныстанов, Баялы Исакеев, Түрекул Айтматов, Жусуп Абдырахманов, жана башкалар болгон. Биринчи иретте сөз түрдө ушул университеттин ректоруна, ушул жерде иштеп аткан мугалимдерине, профессорлоруна ыраазычылык билдирип кеткем келет. Эми урматтуу форумдун катышуучулары, урматтуу замандаштар, белгилүү болгондой мамлекетибиздин негиздөөчүлөрү өздөрүнүн өмүрүн аяган эмес. Алар жүрөгү менен элибизге кызмат кылып, менимче алардын басып өткөн жолу, алардын кылган иши биздин заманбап коомубузга өрнөк болушу зарыл. Эми аталарыбыздан калган мурасы көздүн карагендей сактап, кийинки мундарыбызга андан да күчтүүрөөк, өнүккөн мамлекетибизди өткөрүп беришибиз керек. Белгилей кетсек, иш-чара президент Садыр Жапаровдун Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгын белгилөө жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу максатында өткөрүлдү. Кыргыз казак элдери наадандыктан, караңгылыктан бошонуп, мынакей маданият, билим жолуна түшкөнүн көрүп отурабыз, жолдоштор.